Чехтер балдарын себепсиз жакшы көрүшөт. Баракчамда Чехиядагы жаш баласы менен жаш кыргыз үй бүлөнүн жашоосу көргөзүлөт. Мага каттап алганды унутпаңыз. Мындан мурунку рилста айткандай эле, чехтердин балдарына кылган мамилесин балдар аянтчасынан эле көрүп чүнүп койсо болот. Мен байкагандарымдын дагы бири бул чехтер балдарын чын эле себепсиз жакшы көрүшөт. Ал дегени, тамагыңды жеп койсоң мен сени жакшы көрөм, сен таза жүрсөң мен сени жакшы көрөм, сен мектептен жакшы баа алып келсең мен сени жакшы көрөм. Жок эле дегенде бул балам мени чоңойгондо карайт да ошон үчүн жакшы көрөм деген нерсе буларда такыр жок. Баланы кичине кезинен ушунчалык мээрим берип, аябай көңүл буруп карашат. Бул дегеним биз буларга салыштырмалуу мээрим бере албайбыз дегеним эмес. Тилекке каршы бизге турмуш тиричиликтен, кызмат кылуу дегендин айынан бала кароо экинчи, үчүнчү орунга түшүп калат. Ал эми чехтердин менталитетинде бала биринчи орунда. Баланын кичинекей баса элек чагынан эле кошумча баланын жөндөмүнө жараша ар кандай ийримдерге бере башташат. Баланын жашоодо өз ордун жеңил табуусуна, билимине ушунчалык инвестицияны жакшы кылышат. Ошондуктан дагы балалуу болоордо аябай ойлонушуп, абалы жетишине жараша пландашат. Анан мага жаккан жери балага кылган мамилесин эч кандай милдетсиз, себеби жок кылышат. Мындайча айтканда, баладан эч кандай үмүт кылышпайт. Тескерисинче 18 жашка толгондон кийин өзүңдүн тирилигиңди өзүң кыл деп баласын башка жакка бөлүп чыгарышат. Эгерде чогуу жашаса, анда үйдө жашаган акысын төлөшөт. Албетте баардык чехтер мындай деп айта албайм, бирок менин байкашым боюнча көпчүлүгү ушундай. Бала бул Кудайдан берилген аманат болгондуктан бала тарбиялоо ушунчалык оор жумуш экенин өзүбүз ата эне болгондон кийин түшүнүп атабыз. Мен каалайт элем өзүбүз менен кошо ар бир ата энеге баласына туура тарбия берүү насип кылсын.